маселе. Айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөттө визасыз режим киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи депутат Бекешев Дастан Далабаевич, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитет караган. Баяндамачылар Пирматов Исхак Айтбаевич, аталган комитеттин төрагасы, чакырылгандар Омокеев Айбек Талгатбекович, Тышкы иштер министринин статс катчысы. Сөз Исхак Айтбаевичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Мирлан Исакбекович, айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда комитетте каралды. Тактап айтып кете турган болсок, 38 депутаттын киргизилген сунушу пункт 1.1 колдоо тапкан жок. Бул сунуш алып салынды. Андан сырткары мыйзамдын мөөнөтүн 2030 жылга чейинки узартуу сунушу да колдоо тапкан жок. Бахадыр Исхаковичтин сунушу 2025 жылга чейинки деген мөөнөтү колдоо табылды. Мындан сырткары өкмөт тарабынан 10 мамлекеттин тизмеси сунуш кылган, ал дагы колдоо тапкан жок. Анын ичинен Болгария, Кипр, Румыния республикалары алынып салуу, ошол 10 мамлекеттин тизмесинен алып салуу маселеси колдоо тапты. Калгандары ошол Дастан Далабаевич демилгеленген редакцияда калды. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат, Исхак Айтбаевич. Мыйзам долбоору экинчи окууда табылоо бериңиздер, табылоого жазылып, суроолор болсо берсеңиздер болот. Сөз депутат Касымалиев Аида Камчыбековнада. Тактоочу суроолор, айтсаңыздар, канчанчы жылга чейин узартылып атат? Же жылы жазылган эмеспи? 2025 жылга чейин узартылып атат. Бул жерде экономика министрлигинен ошол виза алынып салынгандан кийин, ушул норма киргенден кийин экономикага кандай пайда алып келди? Мультипликативдик эффект эсептелдиби? Айтып коесуздарбы? Азыркы учурда туристтердин келиши көбөйүп атат. 2017 жылы 98 000 турист келген ушул мамлекеттерден. Анын ичинде бул 16 жылга салыштырганда 16 366 кишиге көп келген да. Анан бияна да айтып кетчү нерсе, 16 жылы 17 миллиард сом ушу туризм сферасына инвестиция болуптур. 17 жыл 24,8 миллиард сом инвестиция болду. Инвестиция жылга көбөйүп атат, себеби туристтер көп келип баштады да. Инвестиция ким тарабынан? Бул биздин Кыргызстандын ишкерлеринен, анан чет өлкөдөн да келип жатат. Бирок мына 98 000, анан 16 000ге көбөйдү деген бул абдан мындай жөнөкөй эсептөө да. Мен сурап жаткан, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мультипликативдик эффект кандай болуп атат? Себеби дегенде ушундай силер экономика министрлиги катары даярдап коюшуңар керек да. Бизге кандай пайда, кайсы чөйрөдө туристтерден эмне пайда болуп атат? Алардын саны менен биз чектелип кала албайбыз да, ушунча санга көбөйдү дегенчи. Экономикага канча пайда алып келди? Ушу туризм чөйрөсү жок дегенде мындай алдын ала жөн эле эсептөөлөр. Мектептин деңгээлинде эле. Мектеп окуучусунун деңгээлинде презентацияга даярданып келишет го. Негизи мурун инвестиция мисалы 12 жылда арсак болгон 14 миллиард сом жумшалган экен. Азыр инвестиция көбөйүп атат. Элдин баары туристтик шарттарды түзгөнгө биздин жеке ишкерлер кызыктар болуп атат да. Бул дагы жөн эле сан. 14 миллиард, 16 миллиард, 24 миллиард инвестиция көбөйдү деген. Жана туристтердин саны эки гана нерсени айтып атасыздар. Сиз өзү түшүнөсүзбү? Мультипликативдик эффект деген эмне? Бир аз жакшылап даярданып келсеңиздер болот да. Канча мисалы үчүн жанагы конок үйлөрү ачылды. Экономикага канча пайда болуп атат? Биз кандай пайда көрүп атабыз? Биз эмне себептен ушул туристтик визасы жок режимди кайра 2025ге чейин узартып атабыз? Бул менимче абдан мындай өтө примитивдүү суроолорго жооп да. Туризм сферасында 2012 жылы болгон 8,8 миллиард сомго
кызмат көрсөтүлгөн. Азыркы учурда 17 жылкы маалымат боюнча 21 миллиард сом кызмат көрсөтүлүп атат. Бизде ВВП көбөйүп атат. Кайсы сфераларда ВВП канчага көбөйдү? Туризм сферасында 24 Туризм сферасынын ичинде да 21 бөлүнүп миллиард кетет кызматтарчы. Ушу боюнча сизге кат түрүндө жооп берсем болобу? Мага кат жүзүндө кереги жок, бүгүнкүгө даярданып келишиңиздер керек эле. Анан ушундай презентацияны даярдоо бул силердин түздөн түз ишиңер. Же болбосо ушул туризмге байланыштуу ушул жерде ким отурат? Баарын айтыш керек, кандай пайда болуп атат бизге депчи. Биз жөнөкөй эле бир мультипликативдик эсепти мындай Убакыт кошуп бериңиздер. эсептей албасак, анда бул жака келбей эле коюңуздар, анда даярданбай эле коюңуздар. Биз сан менен чектелбешибиз керек. Туристтер ушунча санга көбөйдү деп. Алар канча акча алып келип атат? Күнүнө канча келип атат? Бизге кандай пайда болуп атат? Кайсы жагын дагы өнүктүрүшүбүз керек? Ушул Рахмат. Жооптор барбы? Дастан Далабаевич, демелгечен бир катар микрофонду жандырып койсоңуздар, суроолор болуп калса жооп берет. Сөз Алтыбаев Айнуру Тойчиевнада. Рахмат. Мен негизи мыйзам долбоорду колдойм, бирок коопсуздук маселеси, коопсуздук органдарын пикирин билейин дедим эле. Алар макулдугу барбы, жокпу бул маселе боюнча? Биздин макулдук бар. Айнура Тойчиевна, бүт баарын текшерген. Макул. Экинчи суроом. Могу туристтердин саны өсүп атат деп айтып жатасыңар. Бирок бул жакшы көрүнүш. Бирок биз дагы мамлекет тарабынан биздин госструктуралар, жеке менчик структуралар бул маселе боюнча мына туристтердин көбөйгөнүнө даярбы? Анткени чындыгында биздин туристтерге сунуштаган инфраструктурабыз, туристическая инфраструктура кандай деңгээлде? Айта аласыңарбы? Биз азыркы учурда ушу туризм сферасында ишкерлерге жеңилдик салык жагынан берели деп законопроект дайындап атабыз. Мыйзам боюнча 1 жылга бошотолду деп атабыз жаңы ачылган ишканаларды, жаңы ачылган гостиницаларды. Департамент туризмден ким бар? Сиз Минкультурадансыз, да? Министерство экономикадан, министрдин орун басары Дастан Кадыров. Мен туризмден ким жооп берет? Туризм боюнча департаменттен чакырылган эмес экен эч ким, комитет чечиминде жок. Макул, мен анда силерге Минэкономикага сунуш берет элем. Бир Арслан Бопко, Сары Челекке барып келиңиздер. Инфраструктурасын кандай экен, жолдору кандай экен бир көрүп келгиле. Мейли, жакшы, бул мыйзамды колдойбуз, депутаттарды колдоп бергенине чакырам. Бирок биз да өзүбүз туристтерди чакыргандан мурда өзүбүздүн туристтик инфраструктураны оңдогонго аракет кылайлык. Рахмат, башка суроом жок. Рахмат. Сөз депутат Мамашева Айсулу Турусбековнада. Чоң рахмат, Мирлан Сакбекович. Айнура Тойчиевнанын сөзүнө толугу менен кошулам. Биринчи очередте биз сөзсүз түрдө ушул туристтиктер зонага ушул толугу менен инфраструктураны жасашыбыз керек. Андан кийин ушул кантип туристтерди бизге ушул Кыргызстанга чакырганыбызга көңүл бурушубуз керек. Ушул Дастан Далабаевич, ушул 7 өлкөлөр кайсы принцип менен аныкталды? Дастан Далабаевичтин микрофонун жандыр. Өчүрөсүнчү микрофонду. Айсулу Турусбековна, негизи өкмөт заключениянын бергенде колдогон, алар 10 мамлекетти дагы кошуп беришкен. Бул менин сунушум эмес. Кечээ талкуулоо кылганда өкмөттүн өкүлү 3 мамлекетти алып салалы деп, ошондой ошон үчүн 7 мамлекет калды да. А мен билгемче, мен да уккам да, обоснование окудум. Алар айтып атышат, булардын ички үдүн продукцияга карата ушундай биз ошол 10 мамлекетти сунуштадык. Ушундай негиздеме болгон. Түшүнүктүү. Кайсы 3 өлкө чыгып кетти бул тизмеден? Кипр, Болгария, Румыния. Депутаттар көтөрүп баштады. Мисалы, ошол эле Кипр менен билесизби кандай мамилебиз. Анан Болгария, Румыния боюнча алардын деңгээли, экономикалык деңгээли карата мүмкүн ошол менен
алып таштайм. Түшүнүктүү. Бул жерде жазылып атат, мыйзам тиркемеси төмөнкүдөй мазмундагы 46-дан 55-ке чейин пункт менен толукталсын. 53-кө азыр. Ооба, ушул жерде 55 эмес, 52-ге чейин эле болуш керек, анткени 3 өлкө алынды. Ошондой бир толуктоо айтайын дедим эле. Рахмат. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Казакбаев Руслан Айтбаевич. Сизде. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу баяндамачылар, Тышкы иштер министрлигине койдойм. Жакын арада бир басма сөз маалымат каражаттарына Орто Азиялык виза киргизилүүшү мүмкүн деген маалымат чыгып кетти эле. Сүйлөшүлүп атат туристтик министрликтер тарабынан депчи. Туризм үчүн бүтүн ошо Орто Азия мамлекеттерине бир жалпы бир виза киргизүү боюнча туристтер үчүн. Ошол кандай болду? Урматтуу Руслан Айтбаевич, андай жумуштар болуп атат, но мы сейчас изучаем этот вопрос. Да, мы сейчас ждем ответа от наших соседних государств, которые уже между собой, по-моему, Казахстан и Узбекистан, вводят такую визу о том, что те туристы, которые приезжают в Казахстан, они могут и в Узбекистан заезжать, и наоборот. Вот, но мы сейчас ждем от них ответа, чтобы потом хорошо изучить, если будет, как говорится... Я так понимаю, инициатива была с казахской стороны, да? Между двумя странами, между Казахстаном и Узбекистаном начали переговоры, мы хотим присоединиться, так? Совершенно верно. Понятно. Дастан Далабаевич, ар бир ушундай мыйзамдардын эки тарабы бар да. Бул саясий мыйзамбы же практикалык мыйзамбы депчи, түздөн түз пайдасын келтире турганбы деп. Ногу мыйзамды келтирип, ушул мыйзамды киргизип атканда сизге эмне түрткү болду, Дастан Далабаевич? Түрткү эми көрүп атасыз го, экономикалык абалы кандай. Анан визасыз режимди биз киргизгенден кийин тоолордо, региондордо канча мындай кичинекей гостиницалар ачылды. Ошол эле хостелдер канча көп пайда болуп калды. Ошол региондордо кээ гостиница, хостелди ачпай, үйдөн эле калып алышып, чет өлкөдөн келген жарандарды тосуп атышат. Ошол эле кезде канча продукция сатылып жатат. Менин оюмча бул биздин эле жарандарга өтө жакшы да, жакшы нерсе. Хотя бы Россияга кетпей, бияктан акчаны тапканга биз шартты түзүп бере атабыз. Эми мамлекет башка жактан, мисалы, даже туалетти кура албай жүрөт да. Но хотя бы ошол жактан, хотя бы чет өлкөдөн жарандан келип, биякта кичине болсо да акчаны калтырсын деп, ошол эле максат менен. Жакшы. Анан дагы кошуп кетсем, республика Ата-Журт шайлоо учурунда, вообще мындай айтканда, 100 мамлекетке биз визасыз режимди киргизебиз. Мен аларды дагы угуп, идеяга кошулдум да. Туура, Дастан Далабаевич, мен толугу менен сизге кошулам. Колдон келишинче виза режимин мындай ачыкка чыгарыш керек. Мен өткөн жолу бул мыйзамдын биринчи пунктуна гана каршы болгом. Аны мындай өзгөчө талкуулаш керек деп. Үчүнчү мамлекеттердин визасын таануу боюнча. Себеби дегендерде чоң саясий маселе болуп кетиши мүмкүн эле да. Башка маселелер да болушу мүмкүн эле. Тышкы иштер министрлигине дагы эле суроо, мана туризм министрлигине. Сиздер бул мамлекеттерди карап көрдүңүздөр да. Андоррадан канча турист келиптир 2018-жылы? Жана биздин канча жаран барыптыр Андоррага? Туризм министрлигине. 5 эле киши келген. 2017-жылда 5 эле киши. 17-жылы. 18-жылы жок. 18-чи жок азыр маалымат берди. Туризм министрлиги. Туура, Айбек Талгатбекович туура айтты. Андорра мамлекетинен 2018-жылы 5 киши келген. Сан-Маринодан? Руслан Байч, мен айтып коеюн, 17-жылда эч ким келген жок Сан-Маринодан. Түшүндүм. Сиздерден Тышкы иштер министрлигине мындай сунушум да сиздергечи.
Өткөн жолку көп мамлекеттерге визасыз режим киргизгенден кийин ошондо Тышкы иштер министрлигинен суранычтар болду эле. 10 секунд убакыт кошуңуздар. Рахмат. Урматтуу Стат секретарь, өзүңүз да жакшы билесиз, адискөйсүз. Ошол мамлекеттер менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү баштасак, алар дагы кыргыз жарандарына жеңилдетсе визалык режимдерди депчи. Ошондой бир иштер барбы? Эң Урматтуу Руслан Баевич, ошондой иштерди биз жүргүзүп атабыз, но сиз жакшы билесиз, есть ряд государств, которые тоже смотрят на уровень нашего ВВП на душу населения по безопасности, но такую работу проводим мы каждый год. Рахмат. Процедурный маселе. 5-ші микрофон. 5-ші микрофон бергиле. Рахмат, Миран Исабекович. Ушу мыйзам долборуна чек коюп койсоңузчу, суроо жооп талкууга. Рахмат. Сунуш келип түштү, Талайт Маматович тарабынан суроого жана талкууга чек коюу боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Алтымыш жети макул, каршы 2 бар, 69 катталып 101 сунуш кабыл алынды. Суроо жана талкууга чек коюлду. Кезектеги сөз Баймуратов Калдарбек Шакировичте. Рахмат, Иван Сакбекович. Тышкы иштер министрлигине суроо. Мына Сербия менен биздин граждандардын визасыз барат уже? Чечилди бул маселе? Сербия. Да, уже Сербия менен уже бүттү, калып алынган, уже вступила в силу. 90 күнгө. Туура. Ооба. Ош мурунку биздин граждандардын визасы жок барган өлкөлөрдөн бир гана ушу Сербияны коштуңар, Мен муну Руслан Айтбаевичтин айткан суроолоруна кошулуп кетким келет да, улантып кетким келет. Туптуура айтасыз. Бир эле Сербия, Ооба. Ооба. Башка кошулган жок. Башка кошулган жок. Мурунку тизме боюнча калды. Туура. Туризм министрлигине өткөндө келип айттыңыздар да, инфраструктура боюнча көлдө мына акча бөлүнүп 5 жерге мындай комплекс курабыз, коттедждерди деп. Ошол канча дедиңиз, канча миллион дедиңиз ошол? Бүткүл Саламатбек Калдарбек Шакирович, бул боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын тарабынан каржылоо болот. 3,5 миллион доллар каралган. Скөл тегерегинде 5 туристтик информационный сервисный центр деп атабыз. Анан ар бирөөнө бир 370 миң доллардан каралган. Ал жерде бир гана туалет эмес, ал жерде сувенирный лавка, магазин, вулканизация болобу, ушул бардыгын камтып чыгат да. Бул жакшы. Мына биздин депутаттар азыр суроо берди да. Мына Арслан бапты, Сарычелекти, мына Памир жакта альпинисттер барган жактарды барып көрдүңүздөрбү сиздер? Ошо жактарда кимиңиздер бардыңыздар, кимиңиздер көрдүңүздөр ошо жакта жаткан мусорларды? Памир жактагы альпинисттер барган жактагы мусорларды, канча деген тонналар мусорлар жатат, арендага берип коюп өкмөт эч карабайт. Билесизби ошону сиз? Кабарыңыз барбы? Ооба, биз бул боюнча исследование жүргүзгөнбүз, анализдерибиз дагы бар. Канча кайсы жерде кандай мусор жаткан. Эми ошонун анализдин жыйынтыгы боюнча биз 2019-жылы иш аракеттерди көргөзөбүз да, ошонун снижение боюнча анан негизи мусор киргизбегенге аракет кылганга. Жок, ал жерде мусорлор үйүлүп жатат да көптөгөн. Ал качан чыгарат, ким чыгарат? Арендага алган кишиге силер предписание бердиңерби? Эми ал жакта ал мусорду көрсөңөр укмуштайбы? Альпинисттер алып барып таштап кете бергенде эч ким ал жакта мусорду алып кеткен эмес, жатат ушул жакта. Ооба, бул боюнча азыр ошол иштетип жаткан турфирмалар менен биз сиз айткандай предписанияларды бердик. Эми ошонун үстүндө иштейбиз деп атабыз да, ошол 2019-жылы ошол мусор көбөйбөстөн, наоборот, кыскарып, анан башка дагы кирбесин депчи. Эми силер практически жумуштар жасашыңар керек да, мына 2 айдан кийин жаз келет, туристтер келе баштайт. Эми силер ойлоп атсаңар, мусорду кантип чыгарабыз? Эми ойлонуп атабыз десеңер, ал мусор качан чыгат ал жактан?
10 секунд. Бишкек Торгарт, Бишкек мына Эркештамды көздөй бир архитекторлорго бир конкурс кылып ошол немелерди өткүзбөйсүңөр ушул бу жолдордо инфраструктура. Рахмат. Эске алабыз. Рахмат. Сиздердин предписание бергенге ыйгарым укуңуздар барбы? Бериктеп атасыңар. Кайсыл мыйзам негизинде бердиңер, кайсы токтом негизинде? Биз предписание дегенибиз баягы маалымат катары, сунуш катары бере алабыз да. Биздин негизи өзүбүздүн Предписание менен сунуштун айырмасы ат менен төдөй. Сөз депутат Касымалиев Аида Камчыбековнада. Рахмат. Мен экинчи жолу жазылып атам, себеби дегенде суроолорума жооп такыр ала алган жокмун да. Маалымат негиздемеде 2016 жылы 3 миллион 853 миң турист келген деп атасыздар. 2017 жылы 4 миллион 567 миң турист келген. Туурабы? Убактым кетип атат. Суроомага? Кимиңиздер даяр болсоңуздар, барыңыздар жооп бере бериңиздер, ким даяр болсо. Убактыны токтотуп коюңуздар. Ким жооп берет? Даяр болсоңуз жооп бериңиз, Дамир. 2000 туура айтып атасыңар. Анан 2018 жыл боюнча дагы бизде уже маалымат бар. Жанакы бүткүл дүйнөлүк туристтик уюмдун классификациясы боюнча 3 классификациясы бар. Ошон боюнча 6 миллион 900 миңге жакын турист кирди да. Чет элдик жарандар кирди дейли. Негизи бул мына өзгөртүүлөрдү алып келип жатканда маалымат негиздемеде дагы конок үйлөрү ачылды, экономикага пайда алып келди деп. Бирок бир дагы эсептөө жок да. Ошондой эсептөөлөр барбы? Жок дегенде азыр мына кайсы өлкөдөн канча турист келди, алар кайсы аймакка барды? Визасы жок өлкөлөрдөн эгер бөлүп келгенде кайсы өлкөдөн канча турист келди жана алар биздин кайсы аймактарга барды? Визасы жок боюнча чет элдик жарандар 2018 жылы 130.624 адам кирген. Биринчи орунга бул Германия мамлекети чыгып атат, 22.529 адам. Экинчи орунга АКШ, үчүнчү орунга Корея Республикасы дегендей. Анан булар көбүнесе бизде северный маршрут, анан южный маршрут деген бар. Көбүнесе бир 70-80% ошолор северный маршруттар менен жүрөт да. Бул Чүй, Ысыкөл, Нарын. Анан калгандары Жалал Абад, Ош, Баткенге барышат. Ошондо ушу визасы жок режимдин кесепети эмес пайдасы десек, кандай пайда болду? Канча конок үй ачылды? Кандай туристтик маршруттар ачылды? Мындай бир маалымат бар да силерде? Ооба, маалымат бар. Негизи иштеп жаткан субъектилер боюнча алсак, 2018 жылдын 1-январына карата 107.500 хозяйственный субъекттер болгон да. Бул юридический жана физический лицо деп коет. Алар жаңы ачылганбы же иштеп жатканбы? Булар негизи толугу менен иштеп жаткандар да. 1700 субъектиге көбүрөөк. Так, кечиресиз, азыр бул Ысыкөл областы боюнча экен. Так канчага көбөйгөнү менде жок экен, бирок бул общий 107.500 субъект. Сиздерде мындай жокпу маалымат? Ушул бүгүнкүгө даяр болуп келишиңер керек эле да. Кандай пайда болду деген экономикага? Кыска эле маалымат берип койсоңуздар. Экономикага негизи пайда болгону 2017 жылы ички дүң продукциясы туризмдин салган 4,7% болгон, 2018 жылы 5% болду да. Анан жыл сайын бир 0,4-0,5%га көбөйөт деген божомолубуз бар. Анан пайдасы ошол да. Кечээ мына Unilat Adventure деген журнал 2019 жылы 5 өлкөгө киргизди да бизди. Сингапур, Шри-Ланка, 3-чү орунда Кыргызстан турат. Алардын айтымында ошо визасы жок болгон үчүн туристтер көп келип атат. Анан мына экономика министрлиги дагы, мына туризм боюнча да сиздер дагы так маалыматтарды беришиңиздер керек да. Кат жүзүндө эмес. Ушул бүгүнкү жыйынга даярданып келишиңер керек. Биз кандай пайда көрүп атабыз деген суроого так жооп болуш керек да негизичи. Жооп берип коеюнчу, уруксат берсеңиз, Аида Камчыбековна. Азыр жылына ички дүң продукция туризм сферасында 15%-ке өсүп атат. Мисалы алсак, 2014 жылы 17 миллиард болгон, 2015 жылы 19 миллиард, 16 жылы 21,7 миллиард болгон. Жылына 15%-ке өсүп жатат туризм сферасы да.
Рахмат, жана эле айтышыңар керек болчу да. Дагы бир суроо миграция кызматына. Жанар Кубанычевич абдан жакшы суроону айтып кетти. Сиздер айттыңыздар, коңшу өлкөлөрдөн келип 130 эле жылына уруксат кагазын алат деп. Ал уруксат кагаз жумушкабы? Албетте. Ошондо канча сом түшүп атат ошол уруксат кагазы менен бюджетке? Өзүңүз билесиз, азыркы убакта уруксат кагазы үчүн 2000 сом төлөйт, бирок ошол жогорку кеңешке сиздердин карооңуздарга азыр мамлекеттик алымдар боюнча өзгөртүүлөр сунушталганбыз. 30 000 сомго чейин көтөрүүнү сунуш кылып атабыз азыркы убакта. Убакыт бериңиздер 10 секунд. Уруксат кагазын алыш үчүн, мисалы үчүн Ош облусу чектешет да, Ош облусу эмес, атайын Бишкекке келишет экен да алар. Бул дагы коррупцияны абдан күчөтүп атат. Эми өзүңүздөр билесиз, мамлекеттик миграция кызматы биз ушул Бишкек шаарында эле жайланышканбыз. Эгер территориалдык түзүмдөрүбүз болсо, албетте биз аймактарда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүгө даярбыз. Аягына чыгарып алыңыз. Негизи бул жол эмес да. Эгерде агым Ош облусунда болуп атса, силер барып ошол жерден уруксат кагазын жарым жылда бир жолу болобу, же сунуш менен келишиңер керек да, негизичи. Жок, биз андай кыла албайбыз деп отура бербестен. Себеби дегенде ошол жерде милиция органдары дагы ушул коррупция абдан күчөп атат. Уруксат кагазын Бишкекке алып келиш үчүн алар келбейт. Жең ичинен коррупция абдан күчөп жаткан кезде ушул маселе боюнча иштешиңер керек силер. Рахмат. Кезектеги сөз Кыдыралиев Умбеталы Токтуралиевич, сизде. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен МИДтин өкүлүнө бул суроону берсем жакшы туура болот деп ойлойм да. 60 күн визасыз 45 мамлекеттин жараны кире алат бүгүнкү мыйзам менен. Силер берип атасыңар дагы 10 мамлекетти, туурабы? Ошол 10 мамлекетти мен кече комитетте айттым да. Мына өкмөттүн өкүлү отурат. Эмне үчүн кайсы критерий, кайсы принциптер менен коштуңар деп айтсак, мага эч ким жакшы жооп бере албай койду да. Мага негизги критерий, принциптерди айтып коюңузчу, ошол кошулган 10 мамлекет боюнча. Токтотуп коюңуз. Урматтуу Умбеталы Токтуралиевич, биз ошол 10 мамлекетти кошкондо, биз ВВПны көрүп, здесь, значит, на душу населения доход. То есть это государство, где высокий доход на душу населения. Исходя из этого, то есть мы и предлагали эти 10 государств. Но потом, как вы хорошо знаете, 3 государства было предложено пока исключить. То есть мы исходили из этого. Я, как вы сказали, я как хорошо знаю, я вчера просто успел из 10 стран 3 страны убрать. У меня просто время не хватило. Я сегодня постараюсь еще обосновать дальше 7 стран. Что я так и не могу понять, вот людей, по какому принципу, да? Мына менде справка бар, мына силер айтып атасыңар $7,000 бир кишинин ВВПсы болсо, ошолорду киргизебиз депчи. $7,000 бүгүнкү күнгө 85 мамлекет бар экен, ВВП на душу населениячи. Ошо 85 мамлекеттен 45-ин киргиздиңер. Дагы калып атат 40 мамлекет. 40 мамлекеттин ичинен 10-ун киргизип атасыңар. Кайсы критерий менен? Эмне үчүн барын киргизген жоксуңар анда? 10 мамлекетти кандай критерий менен ошону мага далилдеп бергилечи. Бул деген эми, это же мы законы, серьезный законопроект принимаем. Серьезные шаги делаем. Она касается двусторонних наших отношений, политических, если надо будет, и идеологических вопросов, да? Какой критерий? Вы можете кто-то мне обосновать, а? Из оставшихся 40 государств, 10 государств вы еще принимаете. Какие критерии? Умбеталы Токтуралиевич, ну здесь, значит, рассматриваем мы такой порядок, алгоритм. Эти государства у нас были раньше в списке, которые по упрощенному получали визу, по упрощенному режиму. Вот. Ну и плюс, конечно, на душу населения, как я сказал, ВВП было рассмотрено. Потом, конечно, здесь, исходя из этого, то есть поэтапно, не сразу всех, но поэтапно вот эти 10 были отобраны, чтобы они уже, как говорится, в другой уже перешли режим, безвизовый. Остальные государства тоже мы будем рассматривать, но это мы делаем поэтапно, не сразу все. Айбек Талгатбекович, давайте уточнимся еще раз, да? На сегодняшний час Кыргызстан на упрощенном категории режима принимает 68 государств.
тут надо смотреть комплексно, как бы. Остальные тоже будем рассматривать, Умбетал Токтарлевич. Конечно, вы правы, остальные тоже надо рассматривать. 10 секунд уақыт беріңіздер, Умбетал Токтарлевич. Не, это, вот, друзья мои, мидовцы, надо серьезно подойти к этому вопросу. Вы, если мы вносим какие-то, да, вот у меня вчера большой разговор был по Кипру. По Кипру очень много вопросов встает. Кипр сейчас на 2... Жиңтіп алыңыз. 10 секундта. Есть Кипр, есть еще Северная Кипра. И вопросы будут. У нас есть цель этого закона, да, это более плодотворно наши двухсторонние отношения тоже работали. Мы в конфликт с Турцией входим. Такие моменты. Рахмат. Мен суроомага келип тур, урматтуу. Мен суроомда ким жооп берет? Мен укук коргоо органдарына коопсуздук кызматына бергим келип атат. Ошол аталган мамлекеттердин бул жерде бир эле кызыкчылык ВВП, киреше жана башка эмес, коопсуздук маселеси кандай? Кандайдыр бир ошо бүгүнкү визасы кирген мамлекеттин ичинде коопсуздук боюнча маселе жокпу сиздерде? Урматтуу Мирлан Исабекович, полковник Опунбаев. Бул боюнча мына 7 мамлекет калды. Көрүп атасыз: Аргентина, Бразилия, Чили, Оман, Сан-Марино, Андорра деген. Бул мамлекеттер боюнча биз жагынан вопростор жок, маселе жок. Рахмат. Эң биринчи кезекте коопсуздук туруш керек, мамлекеттин бүтүндүгү баарынан кымбат. Кийинки суроо, Курсан Сатарыч. Аябай жакшы бир реклама болду эле. Премьер-министр өзү чыгып, туризм милиционери, туурабы? Алар кандай укук нормативдик акт менен иштеп атат? И кандай принципте региондордо ошо турист көп барган жерде барбы, жокпу бүгүн алар? Же Урматтуу Мирлан Исакбекович, бул боюнча пилотный программа боюнча азыр Бишкек шаарында башталган. Бүгүнкү күндө ошол 20 бардыгы болуп 62 штат болгон болсо, анын ичинен 24-ü бүгүнкү жумушун өз жумушун милдетин аткарып жатат. Негизги милдети бул ошол бизге келген туристтерди мындай кандайдыр бир жардам берүү максатында, сөзсүз булга кызматка орноштурууда анын баягы чет тилдүү, англис тилин билүү зарыл деп эсептейбиз. Ошондой эле биз өзүңүздөргө маалым болгондой эле бул экинчи пилотный программа менин билишимче оюмда бул сөзсүз түрдө мына Ысык көл областында дагы ачылыш керек деген ишеничтебиз да. Бул экинчи пилотный программа ошол жак болот. ошолго Анан Мирлан Исакбекович, урматтуу депутаттар, сөзсүз түрдө ошо Бишкекте ачылганда штаттан сөзсүз биз аэропортко дагы бөлүп иштетебиз. Рахмат. Аэропортто, да. Тек укуктук база кандай деп сурап атам. Азыркы жаңалган кодекстерде азыркы укуктук база буларга өзүнчө түзүлбөйт, баардыгы эле жаңы алынган кодекстердин негизинде болот. Бирок булардын функция баягы кандай дейм, функционалдык баягы милдетинде бизде баса белгилеп кеткен. Өзүнүн кандай өзгөчөлөнүп, айрыкча бул көңүл бурганда бизге келген чет элдик жарандарга айрыкча мына азыр Бишкек шаарынан эмне үчүн баштадык? Көптөгөн студенттердин кайрылуусу болуп атат. Ошондой эле көптөгөн туристтер баардыгы Бишкек шаарынан келип кеткендиктен, ошондуктан ушу Бишкек шаарында ачтык да. Рахмат. Рахмат, Курсан Сатарыч. Кезектеги сөз Акаев Жанарбек Кубанычта. Рахмат. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, урматтуу Дастан Далабаевич. Негизи визасыз режим киргенден бери бул Кыргызстанга бир топ пайда алып келди. Көрсөткүчтөр бар. Конкреттүү мына ошол эле Сауд Аравия, Германия, Италия көрсөткүчтөргө карасаңар, жылдан жылга көбөйүп атат. Былтыр мисалы 10 000 кишиге чейин жетиптир. Ошол эле Германиядан келгендердин саны көп, башка. Анан муну сөзсүз колдошубуз керек да. Мурда айтылгандай биринчи окууда Дастан Далабаевич, жана Шенген визасы барлар, Японияга, Британияга визасы барлар дагы Кыргызстанга визасыз кире алабы, кире албайбы мына экинчи окууда? Кандай болуп өзгөрдү? Бул пункт алынып салды. Депутаттар комитетте каршы болушкон. Ошондуктан бул пункт азыр жок. Бирок мен ойлойм, бул өзүнчө демилге кылып дагы эле алып келебиз го. Аны кылыш керек, себеби буга все равно биз келебиз да. Жок, көп мамлекеттер ошого баратат да. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары сиз айтып койсоңуз, эмне үчүн ошол Шенген визасы барлар, Жапония,
Британияга визасы барлар, Кыргызстанга эмне үчүн ошол демилгеге каршы болдуңуздар? Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, мен биринчи талкууда айткам, более подробно основной баягы причиналардычы. Бул жагынан коопсуздук боюнча маселе болуп атканы бир эле нюансты айтып коеюн. Мисалы Эстонияда Шенген визага керек. Ага бир күнү кирип эле бизге 2 ай регистрациясыз налог төлөбөй эле жүрө берсе болот ошол граждандарда. Любой гражданин любой страны, который имеет Шенген, японскую визу, визу Америки, визу Великобритании дегендей. Ошондуктан бул жерде бесконтрольный болуп калышы мүмкүн деп айткам. Ошол маселе болуп атат да основном. Ошо эмнеси кооптуу? Көзөмөлдөш керек деп атпайсызбы? Алар эмне көзөмөлдөн кандай чыгып кетиши мүмкүн? Мисалы, ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө барбы ушул Германияга виза алган, АКШга же Жапонго виза алгандардан мисалы бар. Бир террордук аракеттерге шектелгендер барбы? Ошол баягы эме ачык айтып коеюн, Жанат Кубанычбекович. Баягы биздер дагы бир жолу айтып коеюн, единая система учета внешней миграции деп электронный системаны киргизгенбиз. А жерде бизде бүт данныйлар биздики эмес, биздин мына кошуналардын ФСБ бүт данныйлары бар. Мисалы аны киргизбей койсок, мындай кирсе, бизде бесконтрольный болуп калышы мүмкүн деп айтып атабыз. Биздин ошол маселе болуп атат да. Эми мисалы мурда диктатуралык жабык өлкө дегендер азыр ачык өлкөгө айланат. Бул жагынан алганда атаандаштык абдан күчөйт. Туристтерди ар өлкө өзүнө тарткысы келет. Ошон үчүн биз мындай жабык өлкө болушубуз керек да, ушундай сунуштардан бир аз алыс болсок, анткени Жапонияга, Британияга виза алыш кандай татаал экенин билесиз өзүңүз. Алар көрүнгөнгө виза бере бербейт. Ошон үчүн биз акчалуу туристтерди дагы ушинтип мындай колдон чыгарышыбыз мүмкүн да. Экинчиден, жанагы ачык асман долбоорунда кабыл алганбыз да. Анан мына Кыргыз-Орус фондунан ушул туризм секторун өнүктүрүүгө кредит алгандардын саны аз болуп атат да. Ошол эле региондордо ушул фонддун акчасын, урматтуу Максат мырза, сиз дагы ойлонсоңуз, ушул көп каражаттарды ушул туризм секторуна дагы албай атышат. Ошол каражаттарды алып, мына 1 жылдык каникулу бар, көп ушул туристтик чет элдиктер кызыга турган жайлар. Убакыт кошуп болду. Рахмат. Сөз депутат Жамалдинов Зиядин Исламовичте. Рахмат, Мирлан Сапаевич. Менин биринчи суроом тышкы иштер министрлигине болсо керек. Мына бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк жарандарыбыз ушул мына Корея мамлекетине бара албай жүрөт да. Ушул Корея мамлекети менен сүйлөшүп, бул Түштүк Корея. Ушуга дагы ушул без визовый режим киргизсеңер ошолордон дагычы деген ойду айтып келет да. Кандай дейсиңер ушул ой боюнча? Мату Зиядин Исламович, ушул жумуштарды биз аткарып атабыз, но сиз өзүңүз билесиз, Южная Корея, она смотрит на безопасность нашей страны тоже, на уровень жизни в нашей стране. То есть по тем критериям, по которым мы сейчас подходим к другим государствам, ну, честно говоря, мы пока еще не дотягиваем до этого уровня. Но мы работу проводим, конечно, но здесь же основная цель этого законопроекта, чтобы наша туристическая отрасль росла и как мультипликативный эффект другие отрасли, которые сопряжены с этим, развивались. Поэтому все, что от нас, от МИДа зависит, мы делаем, но пока, к сожалению, нет поддержки от наших международных партнеров. Но работа идет. Работа идет. Мен айтайын деген, биз ошол Түштүк Кореянын жарандарына биз визовый киргизсек болбойбу? Тизмеге. Да, Южная Корея безвизовый, туристический безвизовый кирет 60 күнгө. Азыр бул алада бар ошондой. Анан ушул мыйзам боюнча өкмөттүн ою кандай? Зиядин Исламович, бул боюнча биздин өкмөттүн 3 корутундудан 3 пункттан турган болгон. Анын экөө эске алынды, бул 25-жылга чейин деген. Анан бир топ өлкөлөрдү киргизүү боюнча. Анан суммарный дегенди карап кетели дегенбиз, аны өзүнчө деп комитетте каралыптыр.
Негізінен биринчи беренени алынгандан кийин биз каршы эмеспиз. Жақсы, анан экинчи бул туризм жетекчисине болса керек. Мен айтайын дегеним, азыркы күндө чындыгында эле туристтер көбөйүп атат. Бул тоо туризмине кызыккандар, биздин жаратылыш туризмине кызыккандар болуп атат да. Бирок бизде ошол жакта дагы эле шарт жок болуп атат. Себеби ошол тоолордо ошол жаратылышы кооз аймактарга ошол конок үйлөрүн куруш керек. Ошого кандай уруксат алса болот ошону? Ушунун үстүндө ишип жүрүп атабы? Силер, Зиядин Исламович, туура белгиледиңиз, негизи көп келген алыскы мамлекеттерден келген туристтер тоо туризмине басым жасап, ошол тоо жайлоолорго чыгып, ошол жерге барып эс алып атышат. Анан бүгүнкү күнү негизи юртучный лагерь деген түшүнүк бар. Ошолор жанакы жайлоого чыккан, мал менен чыккан адамдар бүгүнкү күндө сервисин көрсөтүп, ошолорго жатак жайларын берип атат да. Анан жанакы дааратканалар маселелери бүгүн ал жерде дагы аябай чоң маселе. Бирок аны чечүүгө кээ бир мыйзамдар дагы кээде мындай тоскоол жаратып калып атат. Анткени бул капитальный вложение болуп, жанагындай суусун алып келип, же болбосо канализациясын киргизгенге лесное хозяйство, же болбосо пастбищный хозяйство деген жерге андай нерселерди кылганга болбойт экен да. Баягы легкий эле конструкция болуп, баягы юртучный лагерь сыяктуу пока. Бирок анын үстүндө иштейбиз буюрса. Ооба, эми чынын айткыш керек, азыр айтып атасыз эми, азыр бүгүнкү күндө жайлоодогу ошол жерде отурган же иштеген ошол койчумандардын үйлөрү деп атасыңар да азыр бүгүнкү күндөчү. Бирок ошол койчумандар отурбаган жерлер да бар да азыр күндөчү. Ошол жерлерге азыр мүмкүнчүлүк бербей жатат. Азыр токой чарбасынан, ошол экологиядан барып ошол жеңил конструкциядагы бир курулуш курайын десе дагы ушуга мүмкүнчүлүк жок. Уруксат жок. Ушул жакты дагы ушул өкмөттүн отурумунда ушул сүйлөшүп бирдикте чечиш керек да. Азыр ошол боюнча биз мыйзамдарды анализ кылып жүргүзүп атабыз. Кайсы жерде туризмдин тиешеси бар, кайсы мыйзамга. Анан жана сиз айткан болбой турган жерлерин балким өзгөртүү кылабызбы же алып келебиз да сунуш кылып силерге жакын арада. Ошол мен да айтып кетем эми. Биринчи кезекте биз мамлекеттин коопсуздугуна көңүл бурушубуз керек, карашыбыз керек. Андан кийин ушул тараптан ушул бюджетке акча. Рахмат. Сөз депутат Премов Уланбек Улан Бердибаевичте. Рахмат, Мирлан Сакбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Аталган маселе боюнча буга чейин мен өзүмдүн оюмду билдирген элем. Андан кийин Дастан Арсызбекович менен дагы Дастан Далабаевич менен сүйлөшүп, мен дагы аталган мыйзам долбоорун колдоого алгамын. Себеби айта турган болсок, мына 18-жыл акыркы 3 жылдарда биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүндөгү туристтер бара турган мамлекеттердин катарына кирип, талкууланып, чакырыктар болуп атат. Эл аралык мындай деңгээлдерди биз ошону туура пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн мен урматтуу депутаттар чакырып кетер элем. Аталган мыйзам долбоорун акырына чейин колдоп берип коелу. Анан кийин эми ар кандай кырдаалдар түзүлүп калышы мүмкүн, же кандайдыр бир биздин атайын кызматында коопсуз жагын карайт. Ал жактан да чочулаган кандайдыр бир жагдайлар болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, эгерде кандайдыр бир ошондой коркунуч жарала турган болсо, аталган мыйзам долбоорун биз тез арада карап, кайра кандайдыр бир нукка келтирип койсок болот. Ага чейин мен ойлойм, биздин тиешелүү атайын кызматтар өзүнүн ишин аткарып, таттыктуу аткарып, ушул бүгүнкү биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүндөгү туристтер келе турган ушундай бир макамга ээ болуп атканда, аны туура пайдаланып, мен ойлойм, өкмөт дагы колдоп, аталган мыйзам долбоорун урматтуу депутаттар колдоп беришибиз керек. Рахмат. Мен суроо бербейм. Рахмат, жакшы сунуш болду. Сөз депутат Сулейменов Бахадыр Исхаковичте. Рахмат, Мирлан Сабекович. Уважаемые коллеги, действительно, я бы хотел бы сказать, закон очень нужный. Вот, что бы мы ни делали, надо сперва обратить особое внимание, учесть мнение силовых структур о безопасности. Действительно, безопасность – это должен номер один нашей страны быть, чтобы какие бы мы странами не открывали визовый режим, безвизовый.
вот тот критерий, что Медалет Тохталевич правильно говорит, что 7 тысяч долларов, мы на том вообще, на том время, которое в предыдущий раз мы принимали этот закон, критерий было 7 тысяч евро ВВП тех стран. И это, я не знаю, к чему подошли 7 тысяч долларов. Вы знаете, это очень так смешно становится. 8 стран, имея показатель более 7 тысяч долларов ВВП рост. И в ближайшее время мы так видим дальше, как идти рост в этом отношении. И другие страны могут обидеться, я хочу МИДу сказать, что вы были подход более аккуратно к этим вопросам. А то, что мы говорим о том, что вот шенгенские визы и американские, и японские, у нас в Японии и с Малой Азией и так безвизовый двухсторонний режим. Нет проблем. Зачем мы обсуждаем безвизовый режим или шенгенский режим? Я не могу понять, зачем это нужен нам? Абсолютно не нужен. Мы, представьте, во Франции посещает страну в мире номер 1, это туристов 87 миллионов. И представляете, имея шенгенские визы, кто к нам может сегодня попасть? Вчера уже мы увидели, СНБ уже сводку дала, задержали, из Сирии прибыл террорист, да? Так вот в этом отношении. Вот так и будет хождение, по мукам называться. А то, что у нас, посещая у нас 2 миллиона туристов, 90% из стран СНГ. Всего лишь 5-7% из зоны, шенгенской зоны прибывает туристов. И с принятием закона с 2013 года я бы не сказал, что увеличились тех стран, которые 45-44 стран, что к нам аж хлынули туристы. Мы не можем здесь их в объятии всех встретить. 10 секунд. Мы, принимая такие законы, мы должны иметь четкие статистические данные, анализы. Это особенно касается туризма, госкомтуризма, или как у вас там, департамент туризма. Вы, прежде всего, вы должны действительно быть подготовлены. Рахмат. Сөз депутат Туманбаева Рада Мураталыевна. Рахмат, Нурлан Исабекович. Менде мондай суроодо. 2016 жылы ушул чет элден келген туристтерди регистрациялоо боюнча өкмөт токтом кабыл алынган. Ошол токтом негизинде деген элибизде деген өтө резонанс болгон. Себеби деген анын механизми, регистрациянын механизми не отработаны были, да? И вот келген туристтер деген баары аэропортто чогулуп, мындай ыңгайсыз маселелер түзүлгөн да. Андан кийин ошонун негизинде бул токтом жокко чыгарылды. Бирок мен айта турган сөзүм, эгерде бизге деген ошондой коноктор келсе, ал кайсы коноктор келди, анын мурунку ушундай баягы тарыхы кандай, ал ошонун келиши бизге деген мамлекетке кооптук келтирбейби, ошол жөнүндө ким кепилдик бере алат? Саламатсыздарбы? Эми мамлекеттик каттоо кызматы биз келген чет элдик мамлекеттен келген жарандарды регистрациядан өткөрөбүз, а коопсуздук жагы жана башканын калган тиешелүү орган жооп берсе туура болот го деп ойлойм. Уруксат болсо, Опунбаев. Урматтуу Рада Мураталыевна, сиздин сурооңуз туп-туура болуп атат. Ошон үчүн мен жана айтып кеттим, электронный виза ачылды бүгүнкү күндө. 5 күндүн ичинде башка жарандар, башка электронный визага кирип, 5 күн ичинде аэропортто эч кандай тоскоолдук болбойт, өтө берет, эч кандай очередь болбойт. Ошон үчүн ошондой электронный виза менен упрощенный порядок деп койдук. Любой гражданин бизге келе берет. Бирок бир нюанс бар, 2-3 күндүн ичинде инструкция боюнча биз аларды өзүбүздүн база данныйлардан текшеребиз. Ошо менен келе берет. Спокойно, эч кандай деле берде маселе жок. Ушул 60 күндүн ичинде ошол турист кайсы районго кетти, кайсы ошол тоодо жүрөт, ошол жөнүндө кандай маалымат аласыздар? Ошол жөнүндө Рада Мураталыевна, мен айтпайын, эми бүт баарын каждый туристти карап атабыз дегендейчи. Бирок бизде маалымат бар, кайсы мамлекеттен келди, кайсы фирма чакырды, кайсы жака барды. Мисалы, Соңкүлдү айтып кетти, аябай көп азыр экотуризм деп коет. Ошол боюнча мына Германиядан, Америкадан ошол жака көп келип атышат. Мисалы, мындай пенсионерлер, аны дагы биз көзөмөлдөп атабыз, карап атабыз аны дагы. Рахмат, себеби биздин мамлекеттин коопсуздугу эң биринчи орунда турат эмеспи? Келген конок, үйгө келген коноктун да ким экенин биз билишибиз керек. Ошон үчүн. Рахмат. Рахмат. Суроо берүүчүлөр жыйынтыкталды. Талкууга
Кыдыралиев Металлы Токтуралиевич, талкуу үчүн сөз сизде. Металл Токтуралиевичтин микрофонун. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен дагы МИТтин өкүлүнө суроо берейин деп аттым эле. Силер мына Металл азыр Токтуралиевич, талкуу болуп атат, талкуу. талкуу кечирип коесуң анда. Биз азыр эми Кыргыз Республикасы тышкы саясат боюнчачы 2007 жылкы концепция менен иштеп атабызбы? Жепелейинби? Жок. Суроо аяктаган. Ошо МИТтин өкүлүнө айтып коеюн да, бул моон барыч, мындай кесиптештер көп айтып атпайбы, маселелер, мыйзамдар абдан көп өзгөрүүлөр чийки келип атат да. Мен ойлойм да, көп ойлонуп, бизде азыр жаңылаш керек болуп калды. Концепциянычы о внешней политике Кыргызской республики. Ошон үчүн булар просто ориентирлерди билбей эле, жанагындай экономический жакка карап эле согуп атат да барынчы. Ошон үчүн концепцияны карайлы жаңы. Мо концепция 2007 жылкы концепцияга бүгүн 12 жыл болуптур. 12 жылда билесиз, Кыргызстанда эле кандай чоң өзгөрүүлөр болду. Американын базасын чыгарып салдык, Евразийская кирдик, кошуналар менен жакындаштык, кайра алыстадык, кайра жакындадык. Көп иштер болду, денонсацияларды кылып бердик. Ошон үчүн мына концепция жаңысын алып келгиле анда, ошону карайлы анда. Рахмат. Рахмат, сиз комитет мүчөсү катары сөз профилдик. Мүмкүнчүлүк бар, карап чыксаңыздар жакшы болот, туура болот. Сөз депутат Казакбаев Руслан Айтбаевичте. Жок, кийинки сөз Алтыбаева Айнур Тойчиевна. Талкуу үчүн сөз сизде. Рахмат. Дастан Далабаевич, очень хорошая концепция законопроекта, направлена на поддержку туристического сектора, очень важного для Кыргызстана сектора. И сектор очень важен и для развития экономики, для поддержки тех людей, которые заняты в этом секторе. Но я вас уверяю, что, знаете, разговариваю со многими туристами, они готовы получить визу, заплатить за нее сумму. Для туриста, приезжающего в Кыргызстан, важна его личная безопасность и условия, в которых будет проходить его отдых. Вы знаете, я уверяю вас, и когда приезжают к нам гости из Европы, из Америки, вот вопросы безопасности, мы опасаемся выпускать их одних. Если они хотят посетить наш Восточный базар, мы сопровождаем, чтобы в самый такой неудобный момент подошел, извините, Курсан Сатарович, вы тоже знаете эту проблему, чтобы не подошел какой-то участковый и не прикопался, я извиняюсь за такой сленг, не парламентский, прикопается, все настроение испортит. Он поедет, турист наш в Арсланбоб, вы там ужасные дороги, там нет дорог. Поэтому я думаю, что вопросы безопасности очень важны, и знаю, что здесь присутствует молодой руководитель агентства по туризму. Учтите, пожалуйста, туризм, уже 28 лет мы не знаем, какой бренд Кыргызстана, туристический бренд. Одно правительство заявляет, что это Кыргызстан страна ледников, другое правительство говорит, что мы страна горных озер. Еще был бренд, что мы страна эльбирсов. Выработайте такой вот бренд туристический, чтобы весь мир знал, что это Кыргызстан. Где программа развития туризма? И в этой программе основное должно быть вопросы безопасности, еще раз, и развития инфраструктуры. Вот только тогда мы будем встречать туристов. Каждый турист должен быть как гость. И сводки почитайте, особенно когда начинается туристический сезон. Одного туриста иностранца побили, другого ограбили, с третьего еще что-то содрали. То есть я считаю, что, поддерживая данный законопроект, правительство должно акцентировать свое внимание вот на этих вопросах еще. И в связи с тем, что туризм все-таки является бюджетообразующей отраслью, я думаю, Министерство экономики тоже должно быть заинтересовано, и тех граждан, кыргызстанцев, которые заняты в этой отрасли, вы тоже должны вести работу с ними.
Хорошо? Рахмат. Рахмат. Суроо жана талкуу аяктады. Процедурный ачык сунуш болсо берсеңиз болот, процедурный ой пикир болсо. Сөз комитеттин төрагасы Исхак Айтбаевич, комитеттин кортусун окучу. Рахмат, Келиңиз, урматтуу биринчи төрага, урматтуу депутаттар. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 2019 жылдын 12 февралынан корутундусу мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон 1 минут. Мирлан Исакбекович, анда мындай кылайлы. Жана 10 мамлекетти кайсы себептер менен кошотобуз, ошону тактайлы. Ошо мыйзамды алып келаткандар, МИДтин өкүлдөрү ошону иштеп чыксын. Эки эле критерийди айтып атат. Көрдүңүзбү? $7000 ВВП деп айтып атат. Анан упрощенный депчи. Эгер упрощенный жагын карасак, 23 мамлекет бар экен аякта. Бүгүнкү күнгө 68 мамлекетке берилип атат. Ошону тактып алайлы. Анан мындай чийкеле өткөрө берген болбойт да бул. Мына ошону тактап берсин бизге. Мындайча айтканда обосновать этип бергиле. Кайсы критерий, кайсы принциптер менен киргизип атасыңар? Ошо толук мамлекеттерчи. Мүмкүн 10 эмес, может 20-ны киргизесиңер. Мүмкүн 5-ти киргизесиңер. Киче тартип болсун да. Рахмат. Протокол тапшырма беребиз. Комитетте дагы мүмкүнчүлүк болгон сиздерде карап чыкканга. Исхак Айтбаевич, микрофон берсеңиз, комитет төрагасы. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бул боюнча эми көп эле талкуу болду. Мен түшүндүрмө берип кетейин. Туура айтып атат Металл Токтуралиевич. Балким 10 эмес, 20 керек эле. Биз да ушул комитетте бир топ ушундай ойлорду бергенбиз. Канча көп мамлекеттерди сунуштасаңыздар, ошончо жакшы болот. Мен ойлойм, өкмөт сунуштаган колдонгон критерийлер туура эле, ички дүң продукциясынын көлөмүн негиз катары алган, бул мен ойлойм туура. Башка кандай критерий болмок эле? Эми баягы коопсуздук маселесин, ал жерде мисалы үчүн террористтик жана башка баягындай коркунучтар жок мамлекеттердин, анан ошо ички дүң продукциясынын көлөмүн негиз катары алган. Мен дагы кошулам бул ойго. 10 мамлекет бул аз, колдон келсе көбүрөөк киргизиш керек эле. Бул биринчиси. Анан кийин эми өкмөт өзү баягы Кошмо Штаттар менен тиги Шенген визага каршы болгонуна байланыштуу биз көп эрегишпей ушул вариантка макул болгонбуз. Ошондуктан ушул редакцияда эле кете берели, мыйзамдын өткөнү жакшы. Рахмат. Рахмат, мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Күн тартибинде кийинки маселе урматтуу